Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы апта күндөрү. Мени менен чогуп кайталайбыз. Апта күндөрүн биз жакшы билебиз. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы балдар. Менин аркамдан кайталап тургула. Бүгүн, сегодня, эртең, завтра, бүрсү күнү, послезавтра, мурда күнү, позавчера, карама каршы, противоположные, жалкоолонот, лениться. С этими словами мы сегодня будем работать на уроке. Жаңы сөздөр менен сүйлөм түздүм. Кунт коюп угуп, маанисин түшүнгүлө. Бүгүн мектепке барамын. Апам эртең келет. Биз бүрсү күнү окуйбуз. Мурда күнү жаан жаады. Бул карама каршы сөздөр. Улуу агам жалкоолонот. А теперь послушайте перевод этих предложений. Бүгүн мектепке барамын. Сегодня пойду в школу. Апам эртең келет. Мама придет завтра. Биз бүрсү күнү окуйбуз. Мы послезавтра будем учиться. Мурда күнү жаан жаады. Позавчера шел дождь. Бул карама каршы сөздөр. Это противоположные слова. Улуу агам жалкоолонот. Старший брат ленится. Ребята, обратите внимание на первое предложение. Бүгүн мектепке барамын. Слово «барамын» имеет окончание «мын». Это окончание первого лица. Мен барамын. Мен жазамын. Мен окуймын. Второе предложение «апам эртең келет». Сказуемое «келет» в третьем лице. Поэтому имеет окончание «т». Апам эртең келет. Атам эртең иштейт. В третьем предложении глагол окуйбуз тоже находится в первом лице, но во множественном числе, и поэтому имеет окончание «буз». Биз бүрсү күнү окуйбуз. Например, биз эртең кетебиз. Биз бүгүн киного барабыз. Давайте поработаем с упражнением 1 на странице 54. Мы должны соединить словосочетание первого столбика со словосочетаниями второго столбика. И вот что у нас получится. Мен бүгүн чоң энеме барамын. Сен эртең келесиңби? Сиз бүрсү күнү киного барасызбы? Биз ишембиде коного барабыз. Балдар дүйшөмбүдө театрга барышат. Жума күнү музейге барабыз. Подлежащее и сказуемое должны находиться в одном лице. Например, мен бүгүн чоң энеме барам. Мен первое лицо, барам тоже первое лицо. Но ни в коем случае вы не должны говорить мен бүгүн келесиңби, потому что мен первое лицо, келесиңби это уже второе лицо. В следующем упражнении, ребята, вы должны определить, правильно или неправильно составлены эти предложения. Тура эмес неправильно, тура правильно. Мурда күнү чоң энеме барам. Тура эмес. Бүгүн 5 сабак болду. Тура. Эртең киного бардым. Тура эмес. Бүгүн күн салкын болду. Тура. Бүрсү күнү китепканага барам. Правильно, тура. Эртең апам жумушка эртек кетти. Тура эмес. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. 55 бет, 5-көнүгүү. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Келерки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.